Muhtadi imam менен чогуу rükündөрдү аткарат. Экөө шериктеш болот. Азыр айттык. Ал ошол имам менен кошо rükü кылат, сажда кылат, имам менен элчи чогуу имамдын алдын туруп кеткенге болбойт. Түшүнүңөрбү? Имамдан алдын rükü кылган болсо, мисалы, кийин имам аркасынан барып жетип барса, имам менен кошо rükü чогуу болсо, маз болот. Саждага имамдан алдын барып алды, имам артынан барып сажда кылды, имам менен кошо дагы сажда кылганга жетишти бул. Анда намаз болот. Бирок күнөөкөр болот. Тақдим алал имам. Имамдын астынан өтүп кеткен үчүн, озуп кеткен үчүн күнөөкөр болот. Бирок намаз болот. Бирок озбош керек. Имам менен кошо мушаракат деген сөз ошол. Аллаху акбар, Аллаху акбар рüküгө барасың, сами Аллаху лимен хамида саждага барасың, бүт барып эргешесиң. Кээде имам Аллаху акбар дейт, адамдар отура берет. Туура эмес нерсе. Аллаху акбар саждага барат, отура берет элдер. Туура эмес нерсе. Сен имамга эргешкенден кийин болду. Имам деши бересиң. Өзүңдүн зикирлериңди толтуруш шарт эмес. Түшүнүңөрбү? Сен субхана раббиял азимди бир жолу айтып калсаң деле кайта бересиң эми. Аны толтуруш шарт эмес сага. Себеби имам менен кошо кете берет. Илла бир гана маселе бар. Ат-тахиятта. Анда кыска калган болсо толтуруп турсаң болот, себеби ал өзүнчө важип. Ал башка маселеде имам менен кошо кетиле берет. Бирок алдын өтүп кеткен болбойт.